Assalomu alaykum dostlar. Biz bugun Toyota Windom avtounasынын рулевой колонкасын чечкенди жана салганды көрсөтөбүз. Бунун чечкенибиздин себеби айдап баратканда рулдан тукулдаган звук пайда болуп калды. Ошонун себебинен алмаштырганды чечтик биз. Бул жерде жаңы биз алган рулевой колонка, бул привозной колонка. Ал эми өзүнүкүн болсо эми чечебиз. Бул жерден пластмассаларды чечебиз. Жана рульду, айырбакты чечебиз. Колонкага бүткүл тиешелүү пластмассалардын баарын чечип чыгабыз. Жана бул жерден рейкага бекилген 12 болтту чечебиз. Все, биз ошибкасын чечтик. Ошибкасын чечип болгон соң, бул жакта замок автомат коробкага кеткен тросту ажыратып алабыз жана замоктун фишкаларын бир-бирден сууруп чыгабыз. Жана бул жерден рульду чечебиз. Рульду мындай болгон хитрый звездочка менен айырбактын болтун бошотуп алабыз. Бошотуп алдык. Жана бул жерден сиздерге айта кетчү нерсе, айырбактын иштекирин абайлап чыгарыңыз. Бул жерде үстүңкү жагында мындай болгон сары пластмассаны өйдө көтөрүп кайра чыгарасыздар. Антпей чыгарсаңыз фишканы өлтүрүп аласыз. Биз муну чечип болгон соң, бул жактан эми пластмассасын жана шлейфти чечебиз. Пластмассаны чечтик, эмки очерет бизде шлейф. Шлейфти айта көтчү нерсе, муну абайлап чечишиңиз керек. Анткени бул сиздин сигналыңызга жана айырбагыңызга жана мультирулуңузга токтоткозуп берет. Бул сиз эки жакка бурганда рулуңуз менен чогуу ичинде бурулуп турат. Жана ошондой эле бул жерден гитарага жана шлейфке келген бүткүл проводкаларды ажыратабыз. Андан кийинки этап бул жерде рулевой колонкадан шлейфти чыгарып алдык. Жана эмки кезек бизде рулевой колонканы бошотуп чыгарып алабыз. Рулевой колонканы Ассаламу алейкум достор. Рулевой колонканы асты жагынан 1 болт, ортоңку бөлүгүнөн 1 болт жана эң үстүнкү бөлүгүнөн 2 болт бар. Ошол болттордун баарын мондай болгон 12 головка менен чечип алабыз. Колонкага тиешелүү бүткүл проводторду жана болтторду бошотобуз. Андан соң биздин рулевой колонка өзү эле чыгып бермекчи. Мен астыңкы болттон баштадым. Биринчи болт чыкты. Жана эмки кезек үстүнкү болтторунда. Үстүнкү болтторун бошотобуз. Все, биз бардык болтторду бошотуп алдык. Жана рулевой колонканы акырындык менен абайлаган тейде чыгарып алабыз. Все, мынакей биздин рулевой колонкадагы
чыгып калды. Сиздер көрүп тургандай мондай болуп чыгып калды. Жана эмки кезек бул колонкадан аркы колонкага керектүү нерселерди көчүрөбүз. Жана биздин машина мондай рулу жок машинага айланып калды. Так, бул жерден эки колонка. Бул колонкадан, биздин колонкадан жаңы колонкага замокту көчүрөбүз жана рулевой гитараны көчүрөбүз. Жана обратный процессти кайталайбыз. Бул жерден айта кетчү нерсе замокту биз бул жерден 2 болт менен чечип алабыз. Бул болтту ысытып же болбосо сварканын жардамы менен чыгарып аласыздар. Баарын бүтүргөн соң рулевой колонканы кайра чогултканды баштайбыз. Кыскасын айтканда, кандай чечсек ошондой салабыз. Жана бул жерде крестовинаны сөзсүз түрдө текшерип коюшуңуздарды айтат элем. Бул жерде крестовинадан дагы звук чыгып калат. Биздин крестовина эң түпкү бөлүгүндө болот. Ушул мондай болгон крестовина болот. Ушуну да бир сыйра көздөн кечирип коюңуздар. Андан соң биз рулевой колонканы салганды жана бүткүл баарын чогултканды баштайбыз. Так. Кайра кандай чыгарсак, кайра ошондой салабыз. Баарын чогултуп болгон соң рулду дагы түз салышыбыз керек. Биз бүт баарын чогултуп болгон соң бир сыйра машинаны текшерип келдик. Жана баары бүттү.